Урматтуу телекөрүүчүлөр, программабызды алдыга карай улантабыз жана сиздерге сөз берип өткөндөй эле биздин скуту студиябызга дагы конокторубуз келип калган. Мен болсо тааныштырып өтөйүн. Алыш спорт комплексинин таэквондо боюнча тренери Бекмамат Аманилла уулу өзүнүн окуучулары менен келип отурат. Биздин жаш досторубуз тагыраагы Жумадыл, Аделя жана Акмарал бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Матаңыздар менен. Рахмат. Таэквондисттер өзүнчө бир сүрдүү болушат эмеспи? Эртең менен кандай таңды тососуздар? Эртең менен таңды жакшы тособуз. Айрыкча бүгүн жакшы тостук. Балдар ошол залдын ичинде разминка кылып бул жака даярданып келишти. Өзгөчө бүгүн. Жакшы. Эмнелерди күтсөк болот сиздерден бүгүн? Эмнелерди бизге көрсөтүп бересиздер? Бүгүн функция көрсөтүп беришет. Андан кийин ошол показатель көрсөтүп беришет. Аны ошол чогуу көрөбүз. Функция көрсөтөр алдын өзүңүздөрдүн жетишкендик ийгиликтериңиздерди тааныштырып өтсөңүздөр. Бул жерде көптөгөн жетишкендиктериңиздер турат. Жетишкендиктерибиз Кудайга шүгүр. Ошол көп жылдан бери чоң турнирлерге катышып, окуучуларыбыз алдыңкы месторду алып атышат. Бул жакта көргөнүңүздөрдөй булардын ийгиликтери, эмгектери ошол кандай кыйынчылыктар менен, кандай эмгектер менен айткандыгы жөнүндө, алгандыгы жөнүндө ошо өздөрү айтып берсин. Анда сиздерден угат окшойбуз, баштасаңыз. Мен биринчи жолу соревнованияга катышканда Бишкекте биринчи орунду алгам. Андан кийин Кыздыкайда турнир болду. Анда да жакшы медалдар алдым. Жетишкендик алдым. Сиздер? Биз дагы көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Жалпысынан ошол ийгиликтин аркасына жүрөбүз. Ошол Эмгектин таэквондо аркасында ийгилик дегендей. абдан жакшы. Таэквондо аркылуу чет жактарга чыктыңыздар беле? Же болбосо Чет жактарга план кылып атабыз, жакында чыгышат. Пока Кыргызстандын ичинде түштүк региону боюнча ошол республикалык деңгээлде өткөн турнирлерге катышып, результаттар эми жакшы, буюрса эми алып чыгабыз. Бекмамат мырза, айтсаңыз, канча жаштан баштап аласыздар дал ушул спорттун түрүнө? Бизде 6 жаштан баштап алабыз. 6 жаштан жогору жаш чектелбейт. 6 жаштан жогору жаш чектелбейт, анан ушул өтө жаш болуп калбайбы? 6 жаштан болсо алардын бир денесине кандайдыр бир коопсуздук эрежелери бар негизинен эле? 6 жаштан коопсуз болбойт. Себеп дегенде биз баягы жашыга карап тренировканы дагы жашына карап кылабыз да. Мисалы, кичинекей балдарга физический жактан өтө эле көп нагрузка бербейбиз. Денесин деле кыйнабайбыз. Ошол эле учурда буларга спарринг дагы көп болбойт. Көбүнчө буларга тепкенди үйрөтөбүз. Качан ошол спаррингке, турнирге даяр болгон учурда анан чыгып башташат да. Бул таэквондо менен канча жылдан бери машыгасыз сиз өзүңүз? Таэквондо менен машыкканыма уже 10 жылдын жүзү болуп калды. Ошол 10 жылдын аралыгында көптөгөн ийгиликтерге жетиштик буюрса, ошол түштүк регионунан баштап республикалык деңгээлде коңшу мамлекеттерге да чыгып келгенбиз. Баягы өзүң билген нерсени дагы башкаларга үйрөт дегендей ошо тренер болуп иштеп атам. Жакшы. Ушул канча баланы тарбиялайсыз, канча балага тренер болосуз, анан кийин булар мындайча айтканда контракттык негизде окушса керек, анан баасы канча болот бул жерде? Балдардын эми контракт негизде эмес, конечно, бирок баасын айтпай эле койгонубуз туура болот. Башка спорттун түрлөрү сыяктуу эле бизде деле ошондой эле баа негизинен. Канча адамды окутасыз? Учурда өзүмдүн группамда 30 бала бар. Алышта 2 тренер иштейбиз. Өзүмдүн агайым иштейт ошол жерде. Жалпысынан 150-200гө жакын таэквондист бар. Кичинекей балдарды машыктырам деп калдыңыз, дал ушул кичинекей балдар менен машыктыруу убагында кыйынчылыктар келеби? Кыйынчылыктар албетте болот, себеп кичинекей балдар чоңдорго караганда кабыл алуусу дагы бир аз төмөнүрөөк болот да. Кабыл алып кетиши, түшүнүүсү, ошол эле учурда буларда физикалык жагы да слабый болот. Албетте кыйынчылыктар болот, бирок ошого чыдап, аракет кылып эмгектенип атабыз. Жумасына канча сабак өтөсүз, канча жолу? Жумасына бир группага 3 жолу болот, черезден. 3 жолу, Жумасына 3 жолу. Убактысы ошо 1,5 сааттан болот. Жакшы, бул жака сурай берсек, кантип келип калдыңар эле бул спорттун түрүнө? Кантип кызыгып калдыңар эле? Айтып берсеңер, чекеден. Мен бул спортко өзүм келгем.
биринчисинден ата энем каршы болгон. Бул жака мен досторум аркылуу келгем. Азыркы учурда машыкканыма 2 жыл болду. Биз дагы өзүбүздүн калыбыбыз менен келгенбиз, кызыгып, көрүп, анан кийин ошто бар экенин билип издеп келгенбиз. Жакшы. Мен кичинемде каратени жакшы көрөт элем. Анан жакында эле бир досум кирди, ошонун артынан биз эле кирдик. Абдан жакшы. Жакшы. Кыз балдарга мындай кыйынчылык тудурбайбы бул спорттун түрү? Эмне үчүн ушул жака кызыгып келип калдыңар эле өзгөчө? Же болбосо тиишкен кыздар көп болуп калып, аларга бир каршылык көрсөтүү максатындабы же кандай? Жок, андай эмес. Кыздарга эч кандай кыйынчылык тудурбайт. Себеби дегенде, кыздар менен балдардын жөндөмү бул спортто бирдей эле каралат. Анан эч кандай сыртта кыздарга тийишүүндөй эмес. Спортто 2 гана максат болот. Биринчиси бул мамлекеттин атын чыгаруу, экинчиси ден соолукка пайдалуу. Азаматсыздар. Албетте так эткендин баары тамаша. Айтсаңыздар, негизи эле азыркы учурда жайкы каникул учуру, мектеп окуучусуздар, Кандай, мисалы, мектеп учурунда кандай, мисалы, барчусуздар? Сабактан кийин барат белеңиздер машыгууга, жетишет белеңиздер? Мындай кайсы сабактарга өзгөчө мектепте басым жасап окуйсуздар? Же болбосо дине тарбиябы? Жок, бардыгына эле бирдей карайбыз. Спортто кандай алып кетсек, сабакта да ошондой калтырбай алып кетишке аракет кылабыз. Эң жакшы. Жакшы. Айтсаңыз, Бекмамат мырза, бул таэквондо башка спорттун түрлөрүнөн, же болбосо алсак карате, жана башка спорттун түрлөрүнөн эмнеси менен айырмаланып турат? Деле таэквондо деген эмне? Таэквондо деген таэ бул бут, квон деген бул муш, кулак деп коет, до искусство да. Куралсыз коргонуу дегенди баягы кеңири маанисинде ошондой түшүнүктү берет. Башка спорттордон айырмаланып, бунун баягы красота деп коет го. Ударларында айырмасы бар. Ошол эле учурда олимпиадалык эменин түрүнө кирет, спорттун түрүнө кирет. Олимпийский вид спорта. Сиздин, мисалы, өзүңүз айтсаңыз, мисалы, машыгууга кыздар көп келеби же балдар көбүрөөк келеби? Машыгууга кыздар бир аз көбүрөөк келет, 60% кыздар. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Билбейм, өздөрүнөн сурап көрүш керек негизи. Бирок кыздар көбүрөөк келишет, Кыздар 60%. Канча жаштан көбүрөөк келишет? Жаш курактар. Окшош эле, мисалы, кичинекейлерден чоңдорго чейин, мисалы, жаш балдар көбүнчө мектеп окуучулары. Анан чоңдор дагы бар, чоңдордун группасы, студенттер, баягы иштегендер бар, алардын группасы кечинде. Бирок алар окуучуларга салыштырмалуу азыраак сан. Жакшы. Кесиптеш, азыр биз бул жерде мен байкап турганым, сиздердин курларыңыздардын түсүнөн да, бул түстөн да айырмаланып турабы? Албетте түстөн айырмаланып турат. Бул курларынын эмеси, айырмасы. Булар ушулардын деңгээлин көрсөтүп турат да. Мисалы, биринчи келгенде ак пояс менен келишет. Экинчи сары пояс, зеленый, синий болуп кете беришет. Жеткенчеги, эң акыркы чеги. Жеткенчеги ошол. Булар черный пояска, черный пояс биринчи дан 9-чу данга чейин черный пояс. Жакшы. Өзгөчө, мисалы, бул жакта кыздарга сурай берсек да, машыгуу учурунда кандайдыр бир жарат алып калып, же болбосо келбей эле койбопмун ушул таэквондого деп өкүнгөн учурларыңар болгонбу? Машыгуу учурунда травмалар болот, бирок чоң эмес. Чоң травма албайбыз, анткени биз щитки менен жүрөбүз спарринг учурунда. Келбей эле койбоптум деген учурлар болбойт бизде. Мындай учурлар кээде гана кезигиши мүмкүн. Бизде поражение болгондо соревнованияда кээде учурунда, да жеңилген учурубузда ушундай ойлор келет кичине. Жакшы, бирок келечекте ким болгоңар келет? Ушул таэквондо жаатын, спорт жаатын алып кетесиңерби, же болбосо башка бир тармакты тандап, муну хобби катары гана, же болбосо өзүңөрдү коргонуу үчүн гана алып жүрөбүн деп ойлоп жатасыңарбы? Мен келечектеги профессиям бар, албетте. Бирок буну дагы мен алып кетем, ишенем. Жана ошондой эле олимпиадага да чыгууга аракет кылам. Аделя, жумадыбыз силерчи? Биз дагы эки тарапты тең алып кетишке аракет кылабыз. Жакшы. Мен келечектеги профессиям архитектор.
бул таэквондо менен архитектурду бирдей алып кеткенге аракет кылам. Таэквондодо негизинен өзүнчө тили болот эмеспи? Машыгып мынтип бир куралсыз бир күчтү көрсөтүп атканда кандайдыр бир сөздү чыгарасыздар да, алар эмнелер түшүндүрөт? Конечно, өзүнүн түрү эмеси сөзү бар. Бул Корея элинен чыккан спорттун түрү. Ошондуктан бул жөнөкөй эле мисалы тургула, түздөнгүлө, поклон бергиле деген сыяктуу эле сөздөрдүн корейский аталыштары. Демек, сиздер азыр бизге ошол сыяктуу машыгууларды даярдап келдиңиздер да? Алдыңкы пландарыңыздар тууралуу сурайлычы. Эмне кандай болуп жатат? Эмне кылайын деп жатасыздар? Же болбосо кандай мелдештерди алдыда пландап жатасыздар? Сиз өзүңүз айтпаңызбы, чет жака эми пландап жатабыз депчи. Алдыда пландарыбыз буюрса көп, жакшы. Жакында Өзбекстанда өтүп турган чемпионатка балдар даярдап атабыз. Буюрса барып келебиз. Жеңиш менен кайтасыздар. Буюрса аракет кылабыз. Албетте сиздерге ийгиликтерди каалайбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жаткан чагы. Андыктан биздин конокторубузга эркин микрофон береличи. Сиздер жалпы кыргыз журтчугуна салам жолдоп, баарына кутман таң тилеп койсоңуздар болот. Убакыттан пайдаланып ошол албетте жаштарга кайрылам. Баягы дени сак улут, дени сак мамлекет дегендей эле ошол бир дени сак мамлекетти, күчтүү мамлекетти түзүш үчүн албетте билим ошол эле учурда спортту дагы алып кетиш керек. Балдарды, жаш балдарды спортко чакырам, албетте баарыңыздардын кутмандыгыңыздар менен. Кыздар, балдар. Биз дагы Баарыңыздардын кутман таңыңыздар менен деп айтам. Жана бардыгыңыздарды, жаш балдарды, мектеп окуучуларын ден соолугун спорт машыгуусуна чакырам. Сиздер? биз кошулабыз. Сиздер кошуласыздар, Жан жаша спортчулар азыраак сүйлөйт дегенге дагы бир ирет тынандым кесиптеш, бирок ошондой болсо дагы биздин өлкөбүздүн желегин желбирете турган дал ушул биздин келечек ээлер эмеспи? Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Алыш спорт комплексинин таэквондо боюнча тренери Бекмамат Аманила уулу өзүнүн окуучулары менен келип отурат. Тагыраагы Жумадыл, Аделя, Акмарал жана ошондой эле биздин сахнада күтүп турган досторубуз Саид, Раяна, Нурза да күтүп турушат. Алар азыр бизге сонун бир өздөрүнүн ыкмаларын көрсөтүп беришет. Ошол спорттун түрү боюнча. Ага чейин кесиптеш факт KG турмөгүнө кезектирели. Албетте, урматтуу телекөрүүчүлөр, экран алдына жакыныраак отуруңуздар. Дүйнө жүзүндөгү кызыктуу фактыларды кенен көрүңүздөр.